Кыргызстандын калкынын негизги бөлүгү үчүн электр энергиясына карата социалдык багыттагы тариф колдонулат. Кепилденген көлөмдүн чегинде колдонгон учурда сиздер электр энергиясын жеңилдетилген баада аласыздар. Ошол учурда кепилденген лимиттин көлөмү эсептешүү мезгилиндеги күндөрдүн санына жараша болот. Керектөө лимити кандайча эсептелет? Жөнөкөй формуланы карап көрөлү. 700 киловатт саатты 12 айга көбөйтүп 8400 киловатт саатты алабыз. Анан бул санды бир жылдагы 365 күнгө бөлүп, орточо суткалык керектөөнү чыгарабыз. Ал 23,14 киловатт саат. Эми кепилденген лимиттин көлөмүн да чыгарсак болот. Мисалы, эсептешүү мезгилинде 28 күн болсо, анда бул санды 23,14 киловатт саатка көбөйтөбүз. Эгерде эсептешүү мезгили 30 күндү түзсө, анда суткалык керектөөнү 30га көбөйтөбүз. Ал эми 31 күн болсо, анда 31ге көбөйтүлөт. Ошентип, кепилденген керектөө лимитинин көлөмү эсептешүү мезгилдеги күндөрдүн санына жараша болот. Эми сиздер кепилденген чектөө көлөмү кандай бөлүштүрүлөрүн билесиздер. Биз электр энергиясы үчүн эсептерди чечмелөөдө сиздерге жардам берүүгө дайым даярбыз. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.